Мени түрткү болгон аскерге барыш үчүн атам болгон. Анткени кичинекей кезимден бери эле военный болуш дейт, өзү пограничник болуп. Анан мага өзү айткан болчу, Суворовский окуйсуңбу военный училищега деп. Анан окуйм болду. Анан ошентип 2014 27 августта аскер лицейине кирдим. Эң биринчи жолу ошо 2014 27 августта аскер лицейинин формасын кийдим. Полевой форма кийдик. Ошо сразу эле БЦдан баштап кийдик. Биз биринчи полигону меники 2015 болгон, биринчи курста аяктап калганда 5-майда. Биз полигонго түнкү саат 3-тө чыгып кеттик. Бут жоруду, каска жоруду, автомат лиманы жоруду. Жеткичекти атамды кечке урушуп бардым. Жака мени киргизип койду деп, көрсө аскер институту, аскер лицей ушундай турбайбы деп. Аскер лицейине келгениме полигондон өкүндүм. Келбей эле койдум, үйдө эле жата бербейин, жылуу жумшак деп. А көрсө, анын баарын өткөндөн кийин уже наоборот кайра полигонго баргым келет экен. Аякта полигондо кызыктуу нерселер болот. Ошо эңсеп келген уже 7 жыл болду, 7 жылдан бери жүрөм. 7 жылда канча деген бир жолу полигонго чыгып келдик. Ошентип ошол бөлүгү жеттик. Күндө эле болор бит такыр вечерка, курсантский деген. Муну да биз 4 жыл бүттүк чыдамсыздык менен. Анткени биз биринчи курс болуп жүргөндө 4-курста ушинтип бүтүп кетчү. Биз буларды көрүп качан бизде ушундай убакыт келет деп, мен даже биринчи курста жүргөндө көзүм жетчү эмес, экинчи курс болот экен эмечи. Экинчи курска жетпей каламбы деп ойлочумун. А көрсө убакыт батыр экен, көнүп кетсең уже кете берет экен. Демеди аскер институтунда теориясын окуйбуз. Теорияны деген каждый жарым жыл сайын полигонго барып, ошо теорияны практика айлантабыз. Аяка деген эмне сабактар кирет? Огневой подготовка керек, ок атуу боюнча, топография керек, карталар менен издеп, полага чыгып, тактика келет, оборона, наступление дегендер боюнча практически өтөт. Вождение боевых машин деген бар, аяктан БТР айдайсың, БМП айдайсың. БМПныкы вообще башкача да, машина менен салыштырмалыш болбойт. Аны айдасаң вообще башка өзүнчө айтылбас сезим дейсиң. Патриотический сезим деген бул форма киймейинче келе бербейт го дейм. Атам постоянно айтып турат мындай, так жүрү, мындай тур, тиңдей тур деп. Үйгө келген, увольненияга келген сайын жумасына же бир айда бир жолу үйгө келсем, келип атама доклад берчүмүн. Жолдош Папашев, воспитание Макигазиев, увольненияга үйгө келди деп. Институтка келгенде башында КМБдан бери замкомдет болуп түшкөн. Ошол сүйлөшкөн сайын, замок деп, ошо деп тамашалакчы. Андан кийин старшина болдум. Старшина деп, старшина же старейшина деп тамашалап жүрүшүп. Ал уже литуха, лейтенант деп сүйлөп. Апа деген кандай десем, азыркыга чейин мени өзүм кептинги кичинекей баласындай көрөт. Качан жолукпасаң да эркелетип турат. Кээде өзүм айтам, контактын мага бияктан эркелеттиңиз анчалык депчи. Биринчи жетишкендигим меники парадка болду. Эң биринчи парадка бардык, Россияга, Москвага барып, Красной площадьтан басып келдик. 75 жылдык юбилейине барганбыз. Экинчи жетишкендигим кызыл диплом менен бүттүм буюрса. Ошол мага абдан чоң сыймык мага. Үйдөлөрүмө дагы. Биз деген даже жада калса ант бергенбиз, өмүрүмдү аябай ант берем деп. Мен өзүм аракет кылам, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн көтөргөнгө аракет кылам.